bizdeki en жетишкендигибиз. Biz parlamentke partiyalar күрөшө баштады. Идея менен программа күрөшө баштады. Келип, элдин кол, эл кимге добуш берсе, эл кимди шайласа, ошолор келип элди башкара турган система түзүлдү. Азыр ушуну дагы жакшырталдыр. Мына жакында биздин улуттук кеңешке киргизебиз, жыйынына шайлоо боюнча. Жогорку кеңешке киргизебиз, өкмөт, элдин талкусын алып чыгабыз. Ошону дагы өзгөртөлү деп, 20да өзгөртүүнү азыр шайлоокөдө киргизип атабыз. Ушуну дагы элге чыныгы өзү каалаган адамдай шайлап алсын деген. Мына мамлекеттик бийликке, аткаруу бийлигине келем десеңер, депутат болом десеңер, жол ачык. Кыргызстанда партия түзүп, келип, идея программа айтып, элдин добушун алсаң, келип кызматка келсең болот, урматтуу агай туугандар. Бизде бардыгы тең ачык айкын болуп атат. Бизде бардыгы ачык айкын болуп атат. Азыр президент партияны коюп, же өкмөттү коюп, же министр кое албайт. Азыр бардыгы тең эл шайлаган адамдар ошолор коюп атат. Ошол үчүн келгиле, катышкыла, партияга катышкыла, күрөшкүлө.